Күлкүнүн түрлөрү көп, аны билесиздер. Күлкүнүн түрлөрү көп. Мен ошо сахнада 40 жылга жакын жүргөн болсом, кылган ишим ушу сатира жазмай болду. Сатира. Менин балдарым азыр Кыргызстандын бардык жеринде кызмат кылып жүрөт. Менин 30дан ашык тарбиялап чыгарган балдарым бар. Мына ушулар эртеңки менин чыгармачылыгымды улап кете турган балдар деп билем. Санжар балам дагы ошо менин Беш айры деген тобумда бир убакта ырдап жүргөн, сатираларды ойноп жүргөн. Эми күлкүнүн түрлөрүнөн кино, комедия мурда тартылган эмес экен. Азыр өзүбүз тарта баштадык. Талак деген кинону тартылдык, көрсөңөр керек. Кеч жакында тартылган кино Түндүктү келин деген киного тартылдым. Гүлшайыр Садыбакова менин кампирим болуп ойноду го экөөбүз. Эми кино тартыш жаман кыйын. Өзгөчө баягы Гүлшайыр экөөбүздүн жаткан жерибизди тарта албай жаман кыйналдык да ошол. Эми кинодо элде канча киши карап турат, канчадан прожекторлорду коюп алган, анан ошол жерде жаткыла дейт. Анан мен айттым, эми нормальный чал кампирге окшоп чечинип жатайлык десем, Гүлшайыр унабайт. Өлө эмне деп атасың, коя деди. Коя эмес, бул кино. Эртең элдер эмне дейт дедим. Кинону көргөндө айтпайбы, Рахман, кампириң алың жетпедиби? Нормально жатпайсың десем, эмне деп айтам мен? Десем, мен ондо жатпайм. Ондо мен тартылбайм дедим, түшпөйм дедим киного. Десем, кинону тартып аткан режиссер Рысбек Жабиров айтат, Рахман ака, ондо эмне кылабыз? Кинонун жарымы тартылып калды дейт. Бар ана жамбылдап келип жаткызып тарта бер дедим, мен түшпөйм о киного. Ошо кантип болсун эми? Кинонун жарымына чейин сиз тартылсаңыз, жарымынан кийин жамбылга тартылып калабы? Кинонун жарымына келгенде Рахман менен Гүлшайыр ажырашып кетип, жамбылга тийип алды деп тарта бер. Кино тартып кыйын. Ошол нерсени биз 6 саат тарттык да, кечки 9-дан түнкү саат 3-кө чейин съемка болгон. Экранда бул 2 эле 3 эле мүнөт көрсөтүлөт да. Ошончо нерсени 6 саатта зор караң тартып бүттүк. Бул өтө кыйын нерсе. Гүлшайыр экөөбүз доспуз. Гүлшайырдын кыз бурактын 35 жылдыгында Бишкекте барып катышып калып, анан куттуктап койдум чыгып. Анан тамашалап айттым, Гүлшайыр дедим, сен Алла Пугачевадан кайрың кам дедим. Сен биздин Алла Пугачевадай элесиң. Туурабы? Десем, болсо болуп, окшосо окшоптур, эмне болуптур дейт. А Пугачева канча жерге тийди? Сен мына Расул Маматкуловду бир караштырып көрбөйсүңбү? Өзү кир көрүп окшоп турат десем, өлө, коя Расул Маматовду коя. Мен о Мирбек Атабековду чотто билем десе болобу? Ой, ничего себе нахал дедим. Тамашалашып калабыз. Күлкү бул жакшы нерсе. Күлүү керек. Күлкү бул дайыма элди бириктирген, ынтымактын жарчысы болуп келген. Мындан кийин да ошондой болот. Келиңиздер, мен баламдын чыгармачылык кечесине келип алып, өзүмдүн автордук кечемди кылып албайын. Сиздер билесиздер, биз аябай көп сүйлөп үйрөнүп калганбыз. Ошон үчүн Санжар балама дагы бир жолу чыгармачылык ийгилик каалап, бүгүнкү концертти жогорку деңгээлде өткөрүүсүн каалайт элем. Буга атайын чоң даярдык менен даярданыптыр. Моундай живой ансамбльдерди азыр көп жерден көрбөй калганбыз. Бүгүн сиздерге ушундай бир сонун бир ырдын кечесин тартуулап атат. Дагы бир жолу чыгармачылыктан ак жолуп каалап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Рахмат. Мынау балам менин жаңы балам. Так. Мен ушул балдарды сахнага чогултуп жүрүп дагы бир балабызды таап алдым. Нормальный экен мындай. Күлкүлүү да караганда эле, мындай күлкүлүү. Бет бар да, бет иштебесе ham бет бар да, ошо нормальный бет бар. Өзү куудулдун бети калың болуу керек да. Абдулда эмнеге жакшы куудул? Бети калың да, ошон үчүн жакшы куудул да. Так, бул жигит аккордеонду көтөрүп чыкты. Мына аккордеон көтөрүп чыкканда, демек бул ырдайт. Аккордеон немистердин инструменти, билесиздер да, улуттук аспабы. Бирок муну кыргыздар алып алганбыз, биздики азырчы. Өткөндө бир эки немис менен Ошто келип туруп, филармониянын жанында сүйлөшүп калсак, Ырыспай Абдыкадыров атабыз аккордеонду кармап турган эстелик бар. Ошону карап, бири менен бири жаман узак сүйлөшүштү. Анан кийин котормочу келип айтып калды, эмне деп атат десем, аккордеонду эмнеге кармап эстелип турат деп айтат дейт. Ойлону, бул биздин инструмент. Рыспай акабыз бул аккордеон ойногон, ошон үчүн коюп койгонбуз десем, бул биздин инструмент турса эмнеге бийди? Германияда аккордеон менен турган эстелик жок экен.
бир гана кыргыздар да бар да. Мен аларды түшүнбөппүн, кийин түшүндүм. Элестеткиле, биз Германияга барып турист болуп жүрсөк, бир madani мекеменин астында комузду кармаган бир немис отурган болсо, биздин крышабыз точно кетип калат эле да. О немистер ошондой болуп аттыр, көрсөчү. Эми бул биздики болуп калган, ошон үчүн бул биздики деп айтабыз. Так, өзү кыргыздын тамыры өтө узун да, биздин тарыхый тамырыбыз өтө узун экен. Өзү сөздөрүбүз да кызык экен. Кыргыз гана дүйнөдө баланын төр өлгөнүн бир сөз менен айтат экен да, балам төр өлдү, мен төр өлдүм деп айтат экенбиз да. Дүйнөдө бир дагы тилде мындай болуп айтылбайт экен. Ана мен мурда төргө десе сүйүнүп жүрө берипмин, азыр коруп калдым. Себеби төргө өткөзүп жүрдүм ушул жакачы. Кандай татаал биздин сөздөрүбүз. Азыр бул балам да сахнага чыгып турат, аккордеон көтөрүп чыкты, демек ырдайт. Так. Кайсыны ырдайбыз? Зарубежный ырдап берейин. Небежный? Зарубежный. Сен мурда эмнеге чыккан эмессиң сахнага? Мурун деле чыгайын деп жүргөмүн өзү. Анан? Үйүмдөгүлөр эле сен сахнага чыкканга болбойт дешти да. Неге? Билбейм, көз тийип кетет дейт го. Сагабы? Ооба. Көз тийип кетет дейт. Сага көз тийип кетсе тынардауын өлүп калыш керек эле бул. Майда, апасы айтса керек, Карга деле баласын аппагым деп эркелетет экен. Так, зарубежный болсо зарубежный. Эмне жөнүндө ол зарубежный? Тойлордо хит болуп жаткан ырлардан да. Хит болуп жаткан, охо. Ит болуп жаткан дечи. Кеттик ондырдабызбы? Бул ырга жеңелерим любой тансага түшөт да. Сен биринчи ырдачы, түшөбү түшпөйбү көрөлүк, а? Токтосун ырдайт эмесе, кеттик. You're my honey, you're my bunny, you're so funny. When I give me kiss, kiss, you give me kiss, kiss, I give you my lips. You're my honey, you're my bunny, you're so funny. When I give me kiss, kiss, you give me kiss, kiss, I give you my lips. Honey, 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 give me kiss, kiss, give me kiss, kiss. Honey, 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 give me kiss, kiss, give me kiss, kiss. Honey, 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 give me kiss, kiss, give me kiss, kiss. Болду, рахмат, кис, рахмат, болот ошого чейин жетип. Кандай, нормальбы? Эмне жөндүрдады? Түшүндүңөрбү? Дүйнөдө кыргыз гана түшүнбөсө ham кол чаба берет кылдым. Мышык жөндүрдады, кис деген мышык бар ошо жөнүндө. Кулакка сиңип калган ырлардан да. Так, мындай токтосун, эми кыргызча ырдайлык азыр, а? Кыргызча кандай ырдайбыз? Кыргызча бир пародия ырдап берейин. Пародия жакшы жанр да. Мурдагыларга пародия жазат элек, мен өзү көп пародия жазганмын. Бирок азыркыларга пародия жазыштын кереги жок. Өздөрү пародия болуп жазылып атат да. Багыр бар го, жүгөрүнү мака дейт, эчке дебей така дейт. Буга пародия жаза албайсың, бул өзү пародия да. Так, кайсыл ырга жазабыз, кайсыл боюнча? Ошол эле Гүлжигит Сатыбековдун ырына. Эми мага баары бир деген ырга жаздым эле. Мага ham баары бир, ырда бер болуптур. Ырдын атын кара. Бул ырдын мазмуну мындай да. Бир кыз менен сүйлөшүп жүрүп, бойдокмун, үйлөнөлекмин да. Бир кыз менен сүйлөшүп жүрүп, экөөбүздүн тең эле бири-бирибизге болгон мамилебиз, бири-бирибизге болгон жакшы ойлорубуз бар эле, бир күн эле мага болгон ою өзгөрүп калыптыр. Неге? Билбейм, сага эмне болгон десем, чото сен болгудай эмессиң дейт. Сенби? Неге десем, көп жейт экенсиң дейт. Көп жейсиңби? Жок. Эми бир отурганда бир 5-6 самса менен бир 13-14 штук шашлык, анан кийин 1-2 каскан манты, 3-4 нан, 1-2 казы карта, чучук. Андай эле көп эмес экен. Как раз ошонун баарын Жамбыл бир ай жейт да. Болуп турган ырдашы, баары бир да угайлы. Ошентип сулуулуктун азабын тартып жүрүп, көп жейт экен дедиңби деп жаздым эле, кабыл алып коюңуздар.
Бүгін көрген бұл семіз тойбойт екен дедің бе, манты менен самсаны қойбойт екен дедің бе, мұны шентіп кафелер байый берет дедің бе, жегенімдің барын көп көріп, бұл жегеніңі ашық чекен дедің бе, ашық чекен дедің бе, гастрольдеп талаға тентіп кетті дейсің бе, үйден тойбой көшөден тойып кетті дейсің бе, тынар менен рахманды ерчіп кетті дейсің бе, еми маға бары бер, жоқтығыма шүгір дейсің бе, экономдоп құйрық жейсің бе. Тоқтосын да қол чабылар. Рахмат балам. Мынау қол чабылар саңа берілген бата болсын. Ақ жол, ізденіп іштей бер шығармашылығына. Рахмат.